2005-жылы Атабеков айыл өкмөтүнөн кароосуз калган имаратты эч кандай социальный объектке тиешеси жок имаратты сатып алган. 2010-жылы бала бакча ачылып, ал жерде түптөп атынан ремонт кылып, өзүнүн каражатынан бала бакча ачканбыз. 4 күндө 18 жолу чалып, 5-күнү менин коркутум менен эгер өткөрүп бербесең, азыр уктуп, өз калоо менен өткөрүп бересиң деген. Анан бул болбосо сиз өткөрөсүң деген. Анан мен атам 80 жаштагы атам медицинанын отличниги, апам дагы медицинанын отличниги болуп жүргөн адамдар. Атам 20 күн ичинде ушундай качылып мен алып коелу деп атам 20 күн ичинде ушул себеп менен өтүп кетти. Микрофонду өчүрүп койдуңуздар, бирок мен ушул жерден ишенем. ЛТР телеканалы жана блогерлер менин сөзүмдү президентке жеткирет. Микрофонду өчүргөн жок, 2 мүнөттүк убакыт болот атпайбы? Берилечи, койгулачы. Азыр прокурорский жооп берет дейт. Жок, выгышкыла микрофонду. Саламатсызбы. Сиздин имаратыңыз социалдык объектке киреби, кирбейби? Жок, тиешеси жок болду. Эмне имарат эле анда? Эркин колхоздун конторасы. Жер адиси бар ушул жерде, биз айыл өкмөтүнүн жер адиси. Бул просто туура эмес информация менен барганда айыл өкмөтүбүздүн орун басарынын сөзү менен барып калган. Биздин өкмөт өзү териштириш керек эле биринчи документтерди чакырып мени. Аны териштирбейли мени прокуратура. Кимдин сөзү менен барды, ал эмне сөз айтты? Социальный объект болгон деп, недейинде прокуратура барганда ушул киши ушинтип айтты деп мага сөздү ушинтип айтып жеткирди да. Эми негизи андай болушу мүмкүн эмес. Сиздикин дагы бир сыйра карап көрөлү. Макулбу? Азыр 2024-жылдан бул бир. Жана этикалык жагынан дагы чечим кабыл алабыз. Тастыкталса, ал кызматка үстүнөн чечим кабыл алабыз. Хорошо? Жер адистен сурасаңар болот. Азыр жер адистерде бардыгы мен менен кошо жүргөн. Мен сизге айтып атам, дагы бир жолу карап чыгайлы, бирок жөн эле бирөөнүн сөзү менен тастыкталбаган документсиз аны алыш мүмкүн эмес. Ал социалдык объект деген бүт жерден справкалар келет. Бул госрегистрден, ошол мурунку ээлик кылган организациядан азыр мына бөлүм бакчы кененирээк жооп берет. Социальный объекти 21-жылы госрегистрден бала бакча деп мен оңдоткомун да. Облас бөлүм башчысы, прокуратурасынын бөлүм башчысы Асан Бекчиев. Сиздин маселеңиз боюнча жеке текшерүү жүргүзүлгөн облас прокуратурасынан 2005-жылы сизге айыл өкмөтүнөн буйрук чыгарып берген экен. Бирок ал мурда профилактория болгон. Профилактория бул социалдык объекттердин катарына кирип калат. Ошондуктан баарыңыздарга маалым, профилактория жок деген мына биз архивден бүт документтерди колдоп президенттин жарлыгы, эч кандай профилактория президенттин жарлыгы чыккан 16 сиз азыр биринчи жоонугуңуз анайынан сурооңуздар. Мына бири талашпай болот. Ошонун негизинде Мамажанова Махабат эжеке өзү өз калоосу менен өткөрүп берген экен. Бүгүнкү күндө бала бакча муниципалдык менчикте турат. Иштеп жатат муниципалдык менчикте. Чындык жок экенде ошон үчүн президентке кайрылам. Бул жергиликтүү бийлик чечпейт экен. Мени мажбурлаган, аркама кууп аткан. Мен видеого тартышым керек. Ал убакта мен андай акалда болгон жокмун. 20 күн ичинде менин атам каза болду. Ушуга кыжалат болуп прокуратуранын астында турган менин атам. Ал боюнча биз карап чыгайлы анда. Мамажан, Эжеке, мындай эжеке коюп турсаңсың. Социальный объект боюнча деп киргизип атасың. Анан бияктан болсо кайра тияктан айтып атат да. Мына бала бакча жанагындай мектеп садиктарын ачканга кайра мүмкүнчүлүк берилет деп атат да. Ошол себептен болсо үчүн азыр өзүңүз дагы мына Турсбек Батбекович азыр чыгып карап чыккыла негизи. Жанагындай кызматкериңиз болсо жана 18 жол деп мажбурлап өткөзүп алдырып аткан ошол боюнча да карап чара колдонгула ал боюнча. Анан азыр болсо бунусун карап ким айыл өкмөт ошо чогуу карап бияктан болсо жанагындай 2 ай качып болуп калат да. Социальный объект деген боюнча мына бурун болсо жанагындай белип калганда билесиңер да тиги жана приватизация деп туруп ошо менен белип калган көп имарат бар калган да. Ошол себептен президенттин указы менен кайра кайтарылып берилсин деген туурабы? Ошол немеге кирип калып, багытка кирип калып, силердики ошо объект ошонун үчүн туруп алса керек да. Анан жана экинчи маселеси жанагындай эле тиги бала бакча менен мектептер ачылсын деп атат. Ошонун иретин карап чыккыла азыр. Карап чыгып турат, ага жооп берип койсоңуз.